Саламатсыздарбы? Сиздер менен кайрадан Назгүл, Окуу Дигиталь. Мен сиздерге мурдагы сабакта айтып кеткендей, Word документтен даярдап алган резюмебизди кантип email аркылуу жөнөтөбүз көрсөтүп бермекчимин. Ал үчүн кайрадан телефондун менюга киресиздер. Менюдан Mail.ru ачык болсо Mail.ru аркылуу киресиздер. Өзүңөрдүн почтаңарды ачып аласыңар. Менде мынакей email'im мындай болуп ачылган. Бул жерден эң алдында кызыл мынакей белги турат. Ал аркылуу написать письмо деген жерди басып ачып алдым. Кому? Назгүл С собачка Окуу Дигиталь деген жерден мынакей кайрадан белгилеп кирип алдым. Ал жерге даяр болду. Темасы резюме Алыбаева деп коёмун. Кошумча саламатсызбы? Менин резюмемди кабыл алып коюңуз деп урматым менен Алыбаева деп койсок, андан кийин мынакей катты жазып алдык, баарын даярдап алдык, темасын да жазып алдык. Эми үстүндө мынакей скрепка менен белгиленген жерди басам. Ал жерде мои файлы, жоксо галереядан сүрөт кошосуңар, же камерадан кошосуңар, же керектүү болгон жерден өзүңөргө билесиңер кай жерге мурда сактап алганыңарды. Меникинде мынакей мои файлга даярдап алган болчумун мурда. Документы деген жерге кирем. Мынакей документ жерде резюме дегенди тандап алдым. Кайсы документ керек болсо мынакей резюмени тандадым да готово. Мынакей резюмемди жүктөп алдым. Андан сырткары кайра ошол эле скрепкага киремин дагы, галереядан сүрөт жүктөп алам. Же болбосо мына бул жерден дагы көрсө болот. Галерея аркылуу ушундай сүрөттөрдү кошобуз. Галереядан сүрөт тандап кошуп келдим. Мынакей бул жерге сүрөт жүктөлүп калды. Ошол сыяктуу эле видеолоруңарды же PowerPoint'тан даярдап алган сабактарыңыздарды да жүктөп, ушундай кылып жөнөтө аласыздар. Андан кийин баары даяр болуп жүктөп алгандан кийин бул жерде ошол жүктөөчү скрепканын жанында стрелка турат. Ошол жерге басам. Ушул отправить. Баардыгы даяр болду. Бу карап текшерип туруп отправить дегенди бассам, мынакей отправка электронной почты деп жазылып, мына жөнөтүлүп кетти. Болгону ушул. Биздин Окуу Дигиталь менен чогуу болуп, кийинки сабактардан калбай окуп үйрөнүп туруңуздар. Сак саламатта болуңуздар.